Бишкектин батыш тарабында чыккан өрт учурдан чектөөгө алынды. Бул туурасында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматына кабарлашты. Телсиз жоону өчүрүүгө 4 бригада тартылган. Адегенде Империя пицца кафесинин имараты өрттөнгөнү айтылган. Кийин телсиз жоо ага жакын жайгашкан имаратты жалмаганы аныкталды. Өрт өчүрүүчүлөр жеринде ишин улантып жатышат. Алар өрттү толугу менен өчүргөндөн кийин урандыларды тазалашат. 26 сентябрь күнү Кара Суу районундагы 30 Атырк каналына 24 жаштагы келин 2 кызы менен түшүп кеткен. Кыздардын бири 3 жашта, кечүүсү 1 жашта болгон. Жергиликтүү эл келин менен улуу кызын куткарып алышкан. Кечүү кызынын сөөгү бүгүн сууга түшкөн жерден 1,5 чакырым аралыкта табылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, ымыркайды издөө ишине өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 16 куткаруучусу жана жергиликтүү элдин өкүлдөрү катышты. Учурда кырсыктын себеби иликтенүүдө. Баш калаанын бир нече районундагы айрым мектептердеги класстар коронавирустан улам карантинге жабылды. Жалпы 10 мектепте 20 чукул класс карантинге жабылганы маалым болду. Коронавирусту жайылтпоо максатында мектептердеги класстарда бул оору аныкталса, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору бекиткен алгоритмге ылайык класстар жапырт карантинге жабылат. Бүгүнкү күнгө карата вирустан 2 адам каза болду. 58 адамдан оору жаңы аныкталды. Айта кетсек, Кыргызстанда билим берүү мекемелери быйыл 15 сентябрдан тарта салттуу окутууга өткөн. 2020 жылдын март айында өлкөдө вирус аныкталган. Алгач аныкталганда бала бакча, мектеп, окуу жайлардын баары аралыктан окутууга өткөн.